бул дүйнө жок болчу. Дүйнө десек аалам, галактикабы, бизди курчап турган баардык нерсе жок болчу. Эчтеке жок болчу. Бирок улуу Алла Таала айтат, мен бар болчумун дейт. Силер жок болчусуңар, мен бар болчумун дейт. Мына тарых ушундан башталат. Алла каалады өзүн таанытыш үчүн, өзүнү билгизгиси келди. Мына ошондон кийин Алла Таала нур жаратты. Пайгамбарыбыз айтат, ошол нур менин нурум болчу дейт. Кимдин нуру экен? Алла ушундай караганда баягы нур Алланын каалоосу менен ушундай бир каухар ташка айланды. Алла караганда каухар таш жарылып кетти дейт да. Майда болуп, майдаланып кеттир. Алла каалады чогултту, анан көл болуптур. Көл бар го, аны океан деп кой. Мына ошондон субханалла менекен Алланын буйругусу ошентип бу дүйнө жарылып кеткендесин Алла Таала чогултуптур. Эми кыскасында карасаң, биз сизге аябай мындай айтып кетирген болсом, примитивный түшүндүрүп берип атам да. Бирок илим, азыркы мезгилде билим ушул нерсени эмнекен бул дүйнө улуу жарылуудан кийин башталган деп атпайбы? Же болбосо мындай бир жер ушундай мындай отуруп тур дагы, анан кийин экинчи Теон деген чоң бир момундай бир планета турган экен жанында. Ошол экөө бири-бирине урулгандан кийин эмнекен бири-бирине кирип туруп жарылган экен да. Жарылгандан кийин анан эмне болуптур? Субханалла, эң биринчи жердин мындай бир азыркы турган турпаты пайда болуптур. Ошонун жарылгандан кийин аркы жак жагына ошо анын илебинен эмнекен анын чачырандысынан жанында айланып турган ай жаралыптыр да. Ошентип эмнекен жер күндүн ал эми жер болсо, ай болсо, жердин спутниги болуп айланып калыптыр. Байкадасыңарбы? Демек субханалла, мынакей Алла Куранда, пайгамбар хадисте ушунун бардыгын тастыктап ушундай болгон деди. Ушул заманга чейин 21-жылында адамзат ушундай болуп жаралган жер деп атат экен да. Бир 15 кылым мурун пайгамбарга Алла Таала Куранда ачык айкын түшүндүрүп койгон. Мынакей. Мына ошентип бул жер жүзү эчтеке жок, субханалла, ушундай бир жанагындай бир гүл болуптур. Гүл бар го жанагындай, оттун гүлү. Мына ошондо эчтеке жараксыз болгон экен. Алла ага чейин эмнекен Адам алейхиссаламды жаратып, бейишти тозоктун бардыгын жаратып субхан койгон экен да. Адамды бейиштин ичине киргизип коюптур. Мына ошону качан адам баласы күнөө кылгандан кийин Алла Таала сиз менен биздин адам атабыз Хава энебиз экөө Алла Таала тийбе деген бакка тийгенден кийин эмнекен ал кызыгуудан, ошон Абу Бакыр айтат да, эгерде күнөө дейт, кызыгуудан болсо дейт, ал кечирилет. Эгер күнөө текеберликтен болсо, ал кечирилбейт дептир. Анткени адам атанын күнөөсү кызыгуудан болду, шайтандын күнөөсү текеберликтен болду дейт. Мынакей. Мына ошентип субханалла, ушундай кызыгуудан кылган себебинен Алла Таала бул жер жүзүнө эмнекен кетирердин алдында шашпастан, Алла Таала шашкалактабай, эч нерсе бар. Сиз менен бизге ушундай удобный кылып туруп эмнекен жердин үстүнүн баарын 6 күндө жаратып берген экен. Ар бир нерсени өз ордуна коюп койгон экен. Мына ошентип анан адам атабыз жерге түшкөндө, Хава энебиз түшкөндө, шайтан аркасынан душман болуп түшкөндөн кийин мынакей. Мына ошондо субханалла бул дүйнө жүзү адам үчүн болуп, адам атабыз бир риваятта 300 жыл о Кудай күнөөмдү кечире көр деп саждадан чыкпай ыйлаган себебинен Алла Таала субханалла эмнекен кечирген экен. Мына ошол мезгил баштап адамдын жашоосу бул дүйнөдө, адам баласынын жаратылгандын макулуктун жашоосу мына жер жүзүндө ошентип башталган экен. Эми ошого чейин эле бейиште турганда эле Алла Таалага мына каалаган нерсеңди кылгын, жей бер, иче бер, жыргап жашап жүрө бер мына аялың экөөң. Бирок бул бакка тийбе деген тыюусу мына ошол дин болуп эсептелет экен да. Эми мына ошол дин мынакей, бул бакка тийбе деген, бул мөмөсүн жебе деген нерсе бул дин экен. Эми мына
качан адам атабыз жерге түшкөндөн кийин 300 жыл саждадан ыйлап боздоп о Кудай кечир, мен ушу мындай кызыгып кылып алдым ушул нерсени. Бул жерде Хаванын да күнөөсү жок, менде жок. Бизди акыйкат шайтан азгырды деп ошону менен адам атабыз менен Хава энебиз ыйлап, я архамар рахимин, о мээримдин мээримдиси, о райымдын райымдиси деп жүрүп акырында Алла, бул мындай заиф дейт, бирок мындай таргып берет айтабыз. О Алла, ушу Мухаммеддин атын менен дейт, мени кечир дегенде Алла Таала сурап турган адам ата. Кайдан билесиң аны? Эмнеден билесиң? Кайсы себептен билесиң? Эмнеди кайдан билдиң Мухаммедди дегенде, о Алла, качан аршыда сенин тактың турган экен, ошо тактын алдында ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп жазылып турган экен. Мен ошол Мухаммадты сен өзүң жаздыңа жөн эле койбойсуң дедим да, ушул бир ушундай бир сага өтө бир жакын бирөө окшойт дедим да, ошону айттым дегенде Алла айтты, мен сени кечирдим деди. Бул заиф, алсыз дейт, бирок айтайын деген нерсем, бул дүйнө жаралышы пайгамбар нурунан башталат. Адам атанын кечирилиши пайгамбарыбыздан башталат деп айтайын деп атам да. Мына ошондон жерге түшкөндөн кийин адам атага Алла Таала Каабаны, мына биз келип аткан Каабаны Алланын каалоосунан Жабрейил периште менен ушул бейиштен, ар бир кирпичин бейиштен түшүрүп экен, мынакей ушу Кааба курулган экен. Анан Каабаны сыйына турган жер, же болбосо мынакей Алла Таала жердин киндиги деп коюп койгон экен. Мына ушул жерге сыйынасың, ушул ибадат кыласың, мына ушул жерден күнөөңү кечирем деп койгон экен. Ошол адам ата түшкөндөн башталган бул. Көчө эле тарыхта көчө эле же болбосо бирөө пайгамбардын убагында кылынып калган жок. Ошондо мындан мурун эле бизде пайгамбардан мурун эле адамдар буякта таваф кылышкан, айланышкан. Эми айтайын эмне экен, ошо мына дин деген сөз, дин деген сөз Кудайдын буйругу. Кудай Таала эмнени бизге буйрук кылды десе, биз айтабыз, Кудай Таала менен бизге бул дүйнөдө жана тиги дүйнөдө бактылуу болуш үчүн буйрук кылды деп айтабыз. Дин деген Кудайдын өкүмү экен. Ошондо Алла Тааланын өкүмү экен. Демек Алла Тааланын өкүмү эмне себептен болуп атат? Эмнеге десе, мына дагы эле суроого жооп ошол замат эле. Сиз менен биздин бул дүйнөдө дагы тиги дүйнөдө да бактылуу болуш үчүн экен. Адамдар ойлошот, мисалы алса, бул дүйнөдө мен бир жолу ушундай окуяга түшүп болдум. Мага ушундай кызык болду. Бир асман менен экинчи асмандын ортосу 500 жылдык жол экен. Канча жылдык жол экен? Эми пайгамбарыбыз айтат, качан дейт, мен Алла Таала Меражга асманга көтөргөндө биринчи асманга чыкканда жер дейт да, мына шакек болуп калды дейт. Мындай шакек болуп калды. Үчүнчүгө чыкканда дейт, биринчи көрүнбөй, экинчи шакек болуп калды дейт. Мына шакек эле болуп калды дейт. Ушундай деңгээлде. Анан пайгамбарыбыз айткан, субханалла, мен ал жакка барганда дейт, бир элге бардым дейт. Бир сандыкка киргизди мени Алла Таала. Сандыкка киргенден кийин ал жерде бир эл бар экен дейт. Мен аяка 70 жыл пайгамбарлык кылдым дейт. Канча жыл экен? 70 жыл пайгамбарлык кылдым. Алар баары мусулман болду дейт. Ал мен аяктан чыктым дейт. Эми пайгамбарыбыз тияктан бияка келгенге чейин пайгамбар бар ошончо баардык ама тозок бейиштин баарын көрүп туруп жерге түшкөндө чыгып бараткандагы илгичтин кыймылдаганы ошойдон турган да. Дагы эле кыймылдап аткан болчу. Аны ойлоп калдым, субханалла, бул кандай нерсе? Кандай болуп атат бул деп баягы ким болсун да. Анан жашсың, сергексиң, изилдегиң келет. Анан бир күн эле эмнекен газеттен окуп турсам, азыркы биздин бул убакытты биздин сотка телефондорубуз бар го. Ошо асманда спутниктерди учуруп атат экен. Жылына 50 спутник учуп чыгат экен жерден мисалы алса. Жерден. Ошон себеби мисалы эң көп спутник Кытайдык менен Американын болгон себебинен эмнекен ошол жер жүзүндө бар интернеттин баарын азыр Кытай менен Америка кармайт да. Билесиңер ушуну? Эми карагыла. Эми ошол жерден кабарды бияка жерге түшүрүш менен мына биринчи атмосфера, стратосфера. Атмосфера, стратосферага өткөндө эле эмнекен биз 10.000 саат болуп калат экен. Мына ошол жерден атмосферадан көтөрүлгөндө эле, мына 10 километрге көтөрүлгөндөн баштап, ар жагы стратосферада уже сааттын өлчөмү 1 секундда 10.000 саат болот экен. Чудасыздарбы? Эми ошонун баарын убакыттын баарын жыйнап туруп анан тиги жерден бизге бергенде, аз берип атканда, доля секундта келип аткан нерсеси, мынакей 1 секундту 10.000 саатка кысып турган жери түшүрүп атат экен да. Мына. Пайгамбардын айткан нерсеси эмне болду? Тастыкталып калдыбы? Демек субхана мынакей жашоо деген өзү көрсөтүп коет экен да. Алланын дини ушундай керемет экен, кыямат күнгө чейин канча ачылыштар болсо, Куранда ошол нерсе бар экен да. Хадисте ошол нерсе бар экен, машалла.
Анан Алла Таала субхан дагы акыллыда кээ бар да, бул жөн эле бир нерсени айтып атат. Бул совпадение. Же пайгамбарыбыз айткандай бул сыйкырчы. Бул айткан нерсенин баары мындай сөз жок деп моюн алышты. Бирок муну айтып аткан сыйкыр дешти. Мындай мүмкүн эмес. Рифма келген, өкүмдөр келген, топ-точный тарых айтылган, бүт нерсени орду менен келет. Эчтеке делбей айтышат. Ошол замандагы илим менен айтып, жок, анда бул сыйкыр эле деди. Адамдар көп ушундай ойлошот экен да. Алла Таала биз сыйкыр дебес үчүн акылы толуп калган мына ушундай заман өнүккөн заманда кээ бирлерге акылыңар жетпей калбасын, билбей калбасын, билгендери болсо отказ кылып мындай жок дебей калсаң түшүнсүн деп туруп, анан адам атабыздын, Хава энебиздин субханалла эмнекен адам затынын жаралыш мындай өзүнүн системасын Алла Таала түшүндүрүп койду. Эмбриондан баштап, субханалла, эне менен атанын уруктугу жөнүндө айтып койду. Кандай айтып койду десе, бала эч качан атанын гана уруктугу менен болбойт. Мүмкүн эмес. Эне өзүнчө жарата албайт. Экөөнүн суусу болуш шарт болуп калды. Алла айтып аткан, бирөөнүн белинде деди, бирөөнүн төшүндө деп койду субханалла. Бизде болсо эмнекен? Аны А анан Е деп бөлөбүз. Мынакей, экөөнүк болбойт экен, бала болбойт экен субханалла. Эми айтып койду да, эгерде сен менен эркек менен аял эле кошулуп койсо эле бала болуп кала турган болсо дейт, анда мен хойлук болбой эле коеюн дейт Аллах. Мындай айткандачы, Аллах хойлук жаратуучу да. Айтып атат, мен жаратуучу, анда мына жер жүзүндө мына эркек бар, здоровый эркектер, здоровый аялдар бар. Бирок балалуу боло албайт экен. Көрүп атасыздар, балалуу боло албайт экен. Демек субханалла сен мен жарата албайт экенмин анычы. Эми Аллах айтып аткан, мына дейт, мен эненин ичине баланы момундай кылып жаратам деди. Момундай кылып туруп баланы субханалла момундай ургачылыкка момундай киргизем. Акырында момундай болосуң. Момундай бүт бар эмбрионду 36 неделяга чейин адам толугу менен болгонго чейин субханалла эмне деди? Момундай жаратам деди. Аны пайгамбарыбыз 40 күн суу, 40 күн кан, 40 күн эт болот экен. Мына ошондойн Алла Таала тарабынан бир периште түшүрүлүп, Алладан сурайт. О Алла, бул пендеңдин рызкысы. О Алла, ажалихи, саидун ва шакийун. Алла, бул бактылуу болобу, бактысыз болобу, рызкысы болобу, ажалы деди. Алла Таала айтты, бая жазды айтты, Алла, мен жаздым. Деди дагы бир чыгып кетти Алла Тааланын өкүмү. Өзүнүн Алла Таала өзүнүн улуу Алла Таала субхан өзүнүн жанынан жан салып туруп адам баласына берет экен. Алла элчимат эмнекен тагдыр жөнүндө, анан жан жөнүндө талаша албайт экенбиз. Эч ким билбейт экен, мээси жетпейт экен тагдыр жөнүндөчү. Мына азыр кыргызда болсо мынтип койгон. Карындагы баланын кам болорун ким билет? Бешиктеги баланын бек болорун ким билет деп кыргыз илгертен тагдырды билбейбиз биз. Эртең ким болуп кетет билбейбиз. Ошол себептен эмнекен, ыймандуу экен, бер, ушуга кызды бер. Кандай жигит экен? Нурлуу жигит экен. Жүзү жарык, пешенеси ачык экен. Бер деп кызын берип, ошону тукум алып калалы деп ушундай кылып, эмнекен, мындай бир адамдын сыпатынан, сапатынан карап, эмне кылган тагдырын жакшы болот деп адамдар болжоп келишкен экен да. Билбейт экен эч ким. Эртең ким болмаса, ушул жерде азыр бирөөнү куртойсуң, миллионер, мультимиллионерсиң. Эртең банкротсуң билбейсиң. Бүгүн мына жерде бирөө эчтеке жок, колуңда акыркы акчаң топтоп алып туруп субхана келдиң. Сен эртең субхана миллиардер болуп кетишиң мүмкүн субхана. Мына бүгүн ооруп болду, эми ушактан өлсөм болду деп келдиң. Алла Таала шифа берип койду. Эми 100гө чыгасың субхана. Бирөөң турасың, ден соолум сап-сап менен 100гө чыгам депчи. Болбойт экен, мындайчы тагдырды Алла билет экен. Эми кара, жанды эч ким сала албайт экен. Жанды эч ким ала албайт экен. 36-этаждан ыргып атышат. Өлөм депчи. Жерге түшүп, бир жери сыйрылбайт экен да. Эми карап кой субханалла, бирөө болсо, жок мен өлбөйм деп атат декен, буламыктан жыгылып кетип субханалла болду. Буламыктан тиш сынат, кыламыктан бут сынат болуп декен, карасаң бир киши болбогон нерсени өлүп калат адамдарчы. Демек бул жер эмне болду? Алла Тааланын улуулугу мына ошол жерден билсек болот. Жөнөкөй эле сөз менен байкадыңарбы? Алла Таала субхана ошентип адамды сиз менен биз акылы жеткен адамдар азыр атеисттер толтура, эгоисттер толтура, монотеисттер толтура субханалла. Эмне үчүн десең, бир десең өзүң эле мындай акылыңа сала калат. Алла Таала акылыңар менен адашасыңар деп туруп, анан кийин афала янзурна илал ибили кайфа хулиқат деп эң эле жөнөкөй бир примитивный болгон ибил мындай айткан бир төөнү карап туруп акыл жүгүртсөңөр болот монун. Биз буга мондайдан кирпик деле төртөөнү жаратып койгон Аллах Таала. Төөнүн кирпиги эле төртөө, адашып кетпесем. 4 кирпиги бар.
Акырында эмне экен ушундай бир баягы шамалда дагычы төртөө жабылганда ушундай сетка болуп калат экен, эч нерсе кирбейт экен да. Эми төөнүн таманында басып баратканда ысык муздакага баары бир экен. Любой таштын үстүндө любой нерсе эч качан быртып кесилип кетпейт экен. Анын бул эмеси дагы жада калса, тизеси дагы ушундай башкача жаратылыптыр. Эми карагыла, бир суу ичсе 40 күнгө чейин суу ичпей жүрүп калат экен. Ой жүгүртпөйсүңөр, мындайды ким жарата алат дейт. Аллах субхана ким жарата алат мындай нерсени? Айткылачы деп атат Аллах. Ой жүгүртпөйбүз, яңыз карап туруп эле мындай ой жүгүртпөйбүлөчү дейт. Же болсо өзүңөр деле жөн ойлонуп көрүлөчү. Мына Алла аял кылып жаратса, эч ким эркек кыла албайт. Эгер эркек кылып жаратса, эч ким аял кылып жарата албайт. Акылы кемпайлар жанагы субханалла жүрүшөт го. Ал мүмкүн эмес субханалла. Бирөө мен көчөгүн карасам, айтып атат, менден өзүмдү аял деп сезе баштадым деп. Анан тиги сурап атат, эмне сени да кечирип койгула, этек киргилеби десе, жок десе, сен аял болбойсуң дейт да. Мүмкүн эмес экен субханалла. Мүмкүн эмес экен. Алла мына ушундай жараткан экен. Кечирип коюңуздар, эми грубый сүйлөп атканым үчүн да. Мынакей. Эми карагыла. Алла Таала да айтат да Куранда мындай деп. Милки десе, дейт, биз дейт Алла айтып атат. Чиркей дейт. Андан чиркейдин үстүндө турган чиркей жөнүндө дагы эмне кылбайбыз дейт? Айткандан уялбайбыз дейт. Кээбилер айтышыңда, ыйык кетебиңерде чумала, кумурска, чиркей, субханалла төө, уй деп коюп алгансыңар дейт да. Эми улуу китепте мисалы башкача койсоңор болбойбу дейт да. Анан кийин эми ушу чиркей калдыбы айта элек дегенде, ошол замандагы адамдар, чиркей жөнүндө акыл аз эле болчу да. Эми мынакей азыркы мынакей ушул заманда мынакей азыр деп айтпайм, 80-чи жылдардан баштап эле микроскоптун эң чоң изиленип чыккандагы эмнекен 600 эсе чиркейдин үстүнө өткөндө, чиркей келип адамдын канын соруп атса, чиркейдин канын соруп турган чиркей бар экен да. Ал анын үстүндө турат экен. Алла Таала чиркейди эмне үчүн айтат экен? Чиркейдин анткенсе 3 эмеси бар экен. Баягы 4 эмеси бар экен да. Ийнеси бар экен. Ал биринчиси менен келет экен, адам конот экен, билгизбей конот экен да, акырын саят экен. Сайганда, баягы сайганда анти кылат экен да, жанагындай обезвалие чыгып калат экен. Анан бирөөнү чыгат экен, акырын тыртып кесип коет экен. Анан экөө менен мындайын ачып туруп, анан шык да бирөөнү кесип туруп, каныңды соруп, полну бүткөндөн кийин шарт алганда баягы анти эмеси дезинфекция алган жери бар да, жанагындай оорутпай салган жер. Ооруп кеткен деп чабат кезин да. Ошондой суга жетишсең, жетишпесең жок экен. Алла жаратты да. Алла айтат, эми карабайсыңар дейт. Эмнени мен дейт, фаби айя ала раббикума тукаддибан. Алла айтат, эми менин кайсы жакшылыктарым, нематтарым силер субхана калптайсыңар дейт. Карабайсыңар тегеречетиңер дейт. Адамдар акылы жеткен сайын Алла акыллардын акылы жеткендей далил берип атат экен. Эми субхан экен, 7 катар жер асман деди субханалла. Алла айтып атат экен, биз дейт субханалла, жердин ортосун эмне кылды дейт? Темирге толтуруп ширеп салдык дейт. Кээбилер акыл жетпей мисалы болсо, жердин ондой ол бөлө турган болсо, мынакей карап туруңуздар, жердин 80% темирден, 20% литийден турат. Биз жанагындай азыр электромобиль жүрүп атпайбызбы? Ошо литийден турат. Аллаху акбар. Мынакей Аллах айтып аткан, биз дейт эмнекен, жерди чачырап кетпеш үчүн тоолор менен кармап салдык дейт. Тоолор менен сайып койдук дейт. Мынакей, урматтуу бир тууганым, мына Алланын бул жерде халык сыпатын айта турган көп нерсем бар дагычы. Айтайын деген нерсем, Аллах ошол адам ата менен Хава энебиз жерге жөнөткөндө, мына бул жерге сыйнасыңар дагы. Мына бул силер үчүн арам болду. Бул силер үчүн адал болду. Мына бул силер үчүн ибадат болот. Бул силер үчүн ширк болот. Мону кылгыла, мону кылбагыла деп буйрук кылган себеби эмнекен? Акыр түйү менин алдыма кайтып келесиңер деген сөз. Карагыла, кайтып келүү деген сөздө чоң маани жатат. Сиз менен биз бул дүйнөдөн акыр түйү кетебиз. Маселе ушунда. Анан кийин баягы бизге мындай, тиги өтүп кеткен тиги дүйнөдө жашоо барбы дегенде, акырында эмнекен? Алар бизди мындагы если жизнь на Марсе деп келесоодой болуп, тетиги Марстагы жашоону издетип койушкан да. Биз болбосо издей турган нерсебиз бөлөк болчу, өлгөндөн кийин эмне болот дегенде, анан эчтеке таппай калганда, андан бара көрөбүз деп калышкан да. Барганда көрөбүз да. Адамдар ушундай нерсе. Адамдар ушундай нерсе, барганда көрөбүз. Эл менен көрөбүз. Жо субханалла, ушул сөздү шайтан эмне кылды? Адамдардын жүрөктөрүнө киргизди. Адамдын шайтан экөө болот. Шайтан көрүнбөгөн бирөөнү деп эстип бербегиле.
ал кадимки эле көрүнөт, алар көрүшөт, пайгамбар көргөн аны, сахабалар көргөн аларды, субханалла. Азыркы мезде олиялар деле көрөт аларды. Бар. Эми айтайын деген нерсем, көрүнгөн адамдын шайтаны. Мына бизде бирөө бар, адамга окшош шайтандар болот. Демек, машалла, ошолор эмне кылды? Адамдардын акылдарын тумандатты. Алда шайтандын аскери болуп эсептелет. Субханалла, Кудай сактасын. Эми биз бул дүйнөдөн өлөт экенбиз. Мына ошону биз тиги дүйнө деп айтабыз. Мында жашоонун уланышы деп айтабыз. Мына ошол жерге келгенде эми аябай тонки маселелер башталат. Тонки маселе башталат. Бул дүйнөдө адамдын ким экенин билбей коюшубуз мүмкүн. Эми бирөөнү көрүп, кошаматчы экен, подлиза деп койсоң, окшошуп берет. Бу 200 десең дагы мындай болуп калышы мүмкүн. Бирок эми кара, пенде менен Кудайдын ортосунда, Алланын ортосунда мындай бир ушундай бир кичинекей, мындай бир көзгө көрүнбөгөн дубал турат. Ошонун бир жагын ыйман дейбиз, бир жагын капыр дейбиз. Ыймандуу деген сөздө жеңилирээк. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах. Бир Алладан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Мухаммад Алланын элчиси деп айттык. Болду, ооздан чыкты. Сами'на, уктук, атаана итаат кылдык. Болду, бүттү. Кой намаз окушум керек экен, ордо тутушум керек экен, ажылык кылышым керек экен. Субхана мынакей. Эми капырлык болсо, мунун маселеси жок. Болду, айтты. Кудай жок. Болду, Кудай сактасын, наузубилла. Кудайга ишенбейм дейт экен да, болду жок. Ошол ишенбейм деген сөзү адамды эмне кылды? Жо динден чыгарбайт эмес, ал капыр болду жок. Всё, ал ишенбейт жок, болду. Эми Алла Таала аларды болсо оңой эле түшүндүрүп айтып койгон. Алар оңой эле түшүндүрүп айтылат. Алар дейт, өзүнүн тоң моюндугу гана аларды акылдарынан аздырды дейт. Эмне себебинен капыр болот экен? Биринчи, текебер болгон сенин. Экинчиси мындай тоң моюн, койчу эмес. Алар кээ бирлер айтышты, бул томаяктар, жетимдер, жанагындай бир кулдар болгон жакка мен эмне динге баш ийет деп атасыңбы деп айтышат атпайбы? Ал ошондо кээ бирлер барса, мындай мечитке барса, койчу ошо мечитте бывшийлар бар, алкаштар, наркомандар кирип алат. Мен ошакка бармак белем деп эле өзүнүн идеалын көрүп алганга. Бирок карасаң, субханалла, лапшагон ошол, жегич, ичкиз, взятка алгыч, элдин баарын курутуп бүткөн ошочу, эч кимди жактырбайт, аялын жинди кылып бүткөн, балдары сыйлабайт, эч нерсе кылбайт да. Аны өзүнө жанагындай бир мындай чоң бир жанагындай токойдун арасында бир нерсе жатып калат го, мындай сасыпчы. Бирөө турат го, мындай ошондой көрөт да өзүнө. Укмуш да. Субханалла. Эмне ушуну эмне болду? Анын текеберлиги, менменсинүүсү. Билесиңерби? Текеберлик деген бар го. Бул капырды ва мусулманды капыр кыла турган, динден чыгарып сала турган, капырдын капырлыгын уланта турган нерсе бул. Текеберликтин эң кичинекей белгисин айтып берейинби? Же айтпай эле коеюнбу? Айта бер эле. Машалла. Мен тигиге караганда нормально эле жүрөм деген сөз бар го. Мен тигиге караганда намаз окуйм, мен тигиге караганда деп өзүңдү башка бирден чүт деле мындай койдуң, болду. Пайгамбар айтат, ла ядхулул жанна, бейишке кирбейт, бейиштин житин жыттабайт деген ошо. Болду. Бирөөдөн бирөө артык эмес. Ушул сөз көп адамдарды эмне кылат экен? Мындай бир дагы өйдөлөнтүп көтөрүп коет экен да. Адамдын эң жаман сапаттарынын бир сапаты бул эмне экен? Өзүнө маашырлануу, өзүн башкалардын өйдө коюу, өзү менен өзү сыймыктануу. Мен ийгиликке жеттим, мынакей, балалы болдум, үй салдым, бак диктим, куда сөөк күттүм, машина алдым, мынакей, балдарымды ордуна коюп койдум. Тиякта бир балам биягында бир жерде взяточник болуп жүрөт, биягында бирөө взяточник болуп жүрөт, биягында бирөө взяточник болуп жүрөт, субханалла. Тияктан взятканы алып атат, мынакей, үйлөрдөн үй куруп атат, машинадан машина алып атат, жер жүзүнүн баарын кыдыртып атат мени умрага алып келип атат, субханалла, взяточник. Мактанат да ошогачы. Эмне үчүн тиги жерден мамлекеттин бир нерсени жеп атканда мактанат, бияганы эмне мен балам охо дейт да. Анан болгон айлыгы 50.000 сом да, бирок кандай мүмкүн турабы? Мынакей адамдар ушинтип, эмнекен өзү менен өзү маашырланып атып, өзүлөрүн жок кылат экен. Эң жөнөкөй нерсе ушул экен. Эми мына дагы эң маанилүү нерсесине келдик. Мен тиги дүйнө жөнүндө айтканда абдан көп айтып берем азыр. Бирок субханалла, ал жерди пайгамбар уже көрүп келген себебинен
Биз пайгамбарыбыздын гана айтканын айтышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мүрзөнүн ичиндеги эки периште көрүнгөн. Кыргыздар анкир мүнкүр деп коет. Бизде анкир ва накир дейбиз. Мына ушу эки периште пайгамбарыбыз айтат, мен дейт, корккон периштенин ичине ушу мүрзөнүн ичиндеги эки периштеден корком деген. Ушу экөө дейт мага ушунчалык оор дейт. Аны көргөндө дейт мен жүрөгүм түшүп кетти дейт. Алардын көздөрү күйүп турган от экен дейт. Алардын чачтары жерге дейт ушундай сүйрөлүп турат экен дейт. Эмнеде жездер бар экен. Тырмактары жезден экен дейт. Үндөрү күркүрөп түшкөн, кадимки эле жана күркүрөптү жерге түшкөндө чөт го, чагылган. Катуу экен дейт. Колдорунда курсиси бар экен, барсканы бар экен. Ал барскан менен чапканда 70 чыканак жерге кирет экен деди. Эч бир райым кылбайт. Үч эле суроо берет экен. Ман роббука, ман набиюка, ман динукум дейт экен. Жаратканың ким дейт. Бул дүйнөдө ширк кылып, көз ачтан көз ачка чуркап, Кудайга шек келтирип, кээбиле мен өзүм Кудайымын дегендер бар го, мен Кудайымын керек болсо дегендер бар. Кудай сактасын. Мына ошолор деген ман роббука дегенде бүттү ошо. Жаратканың ким дегенде бүтөт экен. Бирок ла илаха иллаллахты кабыл алып, Алладан башка эч ким шерик кошпосо, эч бир неме кылбаса, ал эмне дейт экен? Сен сурооң туура дейт экен. Мен Роббим Аллах. Мен Роббим Аллах деп жооп берет экен. Ошол мезде мен набийке сен пайгамбарың ким дегенде, баягы бул дүйнөдө амал кылган пайгамбарды сүннөтүнө иш кылбаган. Мен дагы бир нерсе айтайын мынакей. Эң кичинекей жок дегенде сакалыңарды эңерге коюп алгыла эркектер. Чын. Анткени себеп ошол мезгилде ушу эгиңдеги сакал азыр жакпай алып аткан. Ушу сен үчүн, мен үчүн субхана чоң маселап келет. Шариятыбызда аалымдар болбосо мындай бир жүн эле, бирок талашат. Сүннөтпү, важиппи деп. Акырында аалымдар айтат, дейт, бул ден чоң важип деңгээлинде дейт. Кээ айтат, жок, бул суннату муаккада дейт. Эми экөөнүн айырмасында бир чоң нерсе деле жок, бирок айтайын деген нерсем сүннөттөн пайгамбарыбыз койгон. Мына эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда красавчик болуп жүргүсү келгенде турабы? Любой кайсы заманда эмне экен адамдар бул эктин, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне экен, кимдин дейт сакалы динде жүрүп, Алланын жолунда жүрүп, ошо агарган болсо дейт, кыяматта күбө болот дейт. Сакалыңарга ак түшкөн болсо бул нур деген пайгамбарыбыз. Ан нурду жулбагыла деген. Демек, үчүнчүсү эмне маң динукум деген. Сен диниң кайсы деп. Мына ошондо намаз окуп жүргөндөр, орзо карап жүргөндөр, мына ажы умра кылып жүргөндөр, зекетин берип жүргөндөр, имандын сөзүн бекем айтып жүргөндөр, менин диним ислам деп жооп берет экен. Мына ушу үч эле суроо менен эмнекен ушунчалык көп болуп кеткен адамдар, сурак көп болуп кеткен, кыямат болуп кетет экен да. Ошо үч эле суроого жооп бергенче кыямат болуп кетет экен, субханалла. Эми андан кийинкисин эми Кудайым өзү сактасын, жана айтып атпаймынбы, мына кичинекей эле бир дуал турат деп. Мына ушул амалдардын баардыгын эгерде сен Аллах үчүн кылсаң, Алла үчүн кылсаң, мына ошондо ушунун баары тең баалуу болот. Мен көчөдө айтып келдим го силерге. Мынакей арыкта агып аткан суунун кадыры барбы? Жок, ал агып, суу агып атты го. Бирок ал бөтөлкөгө койсо ошо 50 сом болот. Бөтөлкөгө куюлса 50 сом болот. 50 сом сатылып атпайбы, баасы болуп атпайбы. Эми субханалла сууну асманга самолетко салып койсо $2 болуп атпайбы. Байкап атасыздар, кадыры канчалык көтөрүлүп атат. Ошондой эле эмне экен, мынакей бул дүйнөдө мына эсиңерге тутуп алыңар субханалла. Азыр окуп аткан намазыңдын, тутуп аткан орозоңдун, окуп аткан Кураныңдын, кылып аткан зикириңдин, мына келип аткан кээбилер бул келесолор кетти деди, акчасын коротуп, кереги жок нерсеге депчи, жөн эле деп атат кээбилерчи. Мына кадыры жок болот, агып турган суу сыяктуу болот. Суу болот. Кичине ооруганыңда, кичине ооруп калганыңда, ошол нерсени кыла албай калгандачы, ошо бөтөлкөгө куюлган суу сыяктуу болот. Кадыры көтөрүлөчүт. О, Кудай сактап кала бар, о, Кудай сактап кала бар, ой. Мен сизге бир анекдот айтып берем, азыр Абдулласыр. Мен дайыма айтам муну. Төө ашы бизден таксист кетип баратат, 7 кишини салып алган смерть вагенге. Уруп баратат экен, кетип баратат, бир жерде торбуз басса, жок дейт да, ары өтөт, бери өтөт, мындай өтө албайт, тигине өтө албайт.
Аны элдин баары сыйынып атат. О Кудай сакта бир Фатиха окуп бир зикир кылып, о Алла барсам эле бүттү, ушу сактап калсаң эле бар нерсени кылам деп атканда, мону эптеп чүз оңоп кетсе, шофер опытный экен го дейт. Адамдар субханалла эмне болду? Кадыр болбойт атат азыр. Эми качан сени менен менчи өлгөндөн кийин анан ошондо жанакы арыкта агып турган суу $2 болот. Азыр билинбейт. О дүйнөгө барганда адамдар субханалла пайгамбар bir gün кетип баратып, мүрзөлөрдөн кетип бараткан экен. Анан анын үстүнө мындай бир жалбыракты сындырып коюп туруп, пайгамбар сахабалар биринчи сураптыр. Билесиңер дейт, бул жердегилер эмнени каалайт деп. Сахабалар айткан, я Аллахны билбейбиз дейт. Булар азыр дейт, ушул дүйнөгө дейт да, 1 секундага чыгарышын каалайт дейт. 1 секундага. Bir сажда кылып калганга, bir жол сажда кылып калганга, субханалла, Алладан мүмкүнчүлүк сурайт. Бирок аларга берилбейт. Азыр бул жер ушунча катуу сурак болуп атат дейт. Ушунча катуу сурак болуп атат. Булар азаптан үстүнө. Пайгамбар айтат, эми бул кургап калганга чейин бул жерде мүрзөнүн ичинде сурак болбойт деди. Бирок ушундай деп атат кимнеке? Сурак болбойт. Дагы бир жерде өткөн пайгамбарыбыз караса бир эчкинин өлүгү жаттыр. Сурат экен, буунун эчкинин бир кадыры барбы азыр десе, айтат экен, я Алланын элчиси, мунун кайсы кадыры бар болмок эле? Мында эч бир кадыр жок дейт. Эчкимге кереги жок дейт, субханалла. Мына ошондой эле дейт. Мына бүгүнкү нерсе талашып, тартышып аткан, жулунуп аткан дүйнөңөрдүн кадыры дейт. Мына бул мүрзө киргенден кийин жок калат деп айткан экен. Мүрзөгө чейин экен. Алла Таала өз бекер айткан жок турабы? Эме бар, Мүлк сүрөсүндө бар турабы? Алла айтып атат. Силерге дейт биз жакшылыкты дейт, байлыкты, мүлктү, бийликти, субханалла. Ошол эле мезгилде эмне экен, диндин эмесин силердин араңарда кимиңер көбүрөөк жакшы амал кылар экен деп берди дейт. Бул дүйнө мисалы мынакей, дүйнөнүн берилиши эме деген айтып атат да, силерге өлүм менен тирүүлүктү силердин араңарда кимиңер жакшылык кылар экен, өзү үчүн жакшылык кылар экен деп субханалла биз жараттык дейт. Жаралыш максат ушул экен. Тирүүлүк менен өлүмдү. Алла Таала өлүктү биринчи айтат. Өлгөнгө чейин субханалла бул дүйнөнүн кадырын билип калыш керек. Өлгөнгө чейин субханалла. Мынакей кээбилерибиздин жашообуз бүтүп баратат уже. Бүгүнбү, эртеңби жашообуз бүтөт. Эч ким бүтпөй албайт. Бул дүйнөдө тирек болуп эч ким калган эмес. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөнүн, бул ааламга рахмат болуп жаратылган, бүткүл ааламдан рахмат болуп пайгамбар болуп жөнөтүлгөн, пайгамбар бул дүйнөнү эмне эткен? Коштошуп кетти. Эми мына ушул жерде кимиңер айтасыңар мага, мен бул дүйнөдө калам деп. Алла айтып атат, силерге жакшылыктарыңар гана пайда берет деп атат. Жакшылыктан башка эчтеке пайда бербейт деп. Эми жакшылап эстеп Алла субханалла. Мына бул умраңар эртеңки күндө Алланын алдына барганда ушу калыс Аллах үчүн болуп кабыл болуп калган болсо атаңдын көрү дүйнө, анда сиз менен биз уттук. Эгерде ошол Алла берип бизге уттурган мүмкүнчүлүк берсе ошону, анда машалла биз үчүн жакшылык болду. Биз үчүн жакшылык болот машалла. Биз үчүн жакшылык болот. Мына дин ушул. Мына дин ушул. Ал эми кимде ким өзүн мындай намаз окуп рахат ала албай атса, зикир чалып рахат ала албай атса, умра ажылып рахат ала албай атса, жүрөгүндө боо жеринде бир нерсе мындай айтканда жок болгондой эле сезилип атса, ушул жеринде бир эмнегедир мындай бир Аллага жакындата албай атса, анда субханалла бир эле нерсени билиш керек экен. Бир эле нерсе. Сиз менен биздин ушул жерибизди ойготушту бир нерсе бар экен. Бир нерсе. Мүрзөнү карап койгула. Мүрзөнү карап койгула, кабырды карап койгула. Эгер кабырды көрүп та сен анда ушул жериң ойгон болсо, анда сен өлүпсүң болду. Анда сен өзүңдүн жайыңды таапсың. Анда сен өзүңдүн жериңди таапсың анда. Анткени жетишерлик эң чоң өлгү сиз менен бизге кабыр болуп эсептелет. Түшүнөсүздарбы? Мына бул жерде да толтура кабыр бар. Карап койгула субханалла. Демек ушундай айтгандар. Машалла бизге дин ушун үчүн берилген.
Бул дүйнө бактылуулук, бул сиз менен биздин Алла менен сыйынышыбызда, пайгамбардын сүннөтү менен жашашыбызда деп айтабыз. Пайгамбардын сүннөтү менен жашоо деген нерсе ушул, бири-бирине түшүнүп, адамгерчиликтүү болуп жашаш, бири-бирин сыйлап, кечирип жашаш, бири-бирине жакшы мамиле кылып, сүйүнүп жашаш, бири-биринин оорчулугун көтөрүп жашаш, биринин жакшылыгын бөлүшүп жашаш. Бул некен? Сиз менен үчүн бул пайгамбар сүннөт бул. Сен намаз окуп атканыңдын белгисин билгиң келеби? Сен ушу намазга, динге менен ушу умраңдын кабыл болгонун билгиң келеби? Анда бир эле нерсе бар. Бир эле нерсе бар, субханалла. Анда сен бирөөнү сөккүң келбей калат. Бирөөнү урушкуң келбей калат. Бирөө менен жашоосуна кийлигишкиң келбей калат. Бирөөнү субханалла жаман көрбөй каласың. Бирөөнү жакшылык эле кылгың келип калат, машалла. Оңой эле бул. Мына оңой эле сен термометр бар, мындай салсаң, 36 болушун кааласаң, мындай салып эле салып чыгарып кой кайрачы, оңой эле. Канчалык деңгээлде экенин билип коесуң, субханалла. Эгер башка жок, мына саласың, билип коесуң, мынакей бүттү. Сен ким экенин билип калат. Эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалгыз калганда дагы жаманчылык ойлобогон жөнүндө айтып атат экен да. Эгер ушундай кыласыңар, кылгыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге насаат кылып атат экен. Эртең менен турдуң кечке чейин бир да адам жөнүндө жаман ойлобой жашай алсаң, ушундай кыл дейт. Эгер кечинде жатты, эртең менен турганча, ушундай бир жакшылык кылында бир жаман ойлобо дейт. Ошон эртең менен тириле турган болсоң, эртең менен субхан тура турган болсоң, бул сен үчүн жакшылык дейт, машалла. Мынакей. Ошол себептен жаман ойлордон аз бололу. Алланын жаратуучу анык. Алланын алды барышы анык, машалла. Азыр мынакей кайсы нерсени кылсак деп мындай баш уруп, эмне кыларыңарды билбей атасыңар. Машалла, кандай кылсак деп атасыңар. Өтө оңой эле. Турасың, харамды көздөй басасың, болду. Жудасыздарбы? Тургула, харамды көздөй баскыла. Ар бир намаз ошону окугула мүмкүн болсо, анткени себеп харамдын үстүнө, харам деген сөз ойлоп келе, харам деген сөз бул Алла Таала субханалла бул жерди эмне кылып койгон? Киши өлтүрүш, чымын өлтүрүш, бирөөнү сөгүштү арам кылып койгон сөз, бул арам деп терет. Бул субхана ыйык Кааба, ошо Каабанын түйүнө барганда, Каабанын үстүнөн эмнекен 100 Алланын рахматы төгүлүп турат. Прямой. Азыр субханалла бейиштен момдайдан түз деле 100 Алланын рахматы жанагындай бияктагандай жете көздөгү шаркыратмадай, апшыратадан чыккан суудай, субханалла деп коеюнчу. Момдай суу кадимгидей аккандай, асмандан 100 рахмат төгүлүп атат момдайдан. Эми аны айлангандар. Эгер унутуп калбасам, субханалла, анын 70-ин алып атат. 70 би? 60-ын алып атат. Көбөйтөйүн деп атпайм. 60-ын айтат, субханалла. Караңыз, жөн эле мына таваф кылып айланып атасыңарбы? Алланын 60 рахматы сага жабат. Мындай байкап көрдүңөрбү? Харамдын үстү мынтип карап байкап көрдүңөрбү? Момда эмнеге мына бир башкача бир тумандай болгондо болуп, бозумду. Ал сакина да. Ал сакина, субханалла. Азирет Али айтат, эмне ал сакина десе, ал тынчтык дейт, жүрөккө тынчтык алып келет. 7 километр болот экен момдай үстүн баскандачы, көчөнү мындай эме менен басып көрдүк да, 7 километр болот экен, 7 айланганы. Эми 7 километр үйдө баса аласыңарбы? Баса албайсыңар. О, мына железный человек десек болочу. Туурабы? Басып койдук го зато. 7 километр басып койдуңар, ойлоп атасыңарбы? Бияка келип, бияка жеткенче 10 километр басып койдуңар. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени бул жерде Алланын рахматы төгүлүп турган үчүн. Алланын рахматы тердеп турганда, чаңгап турганда, алдыңа бир сонун бир бассейн чыгасы, чүп чыкканда жыргайсың го? Сен ушундай бир бассейнге келдик да. Алланын рахматы толо жанагындай, мындай ойлосоң, муну уламаны чаба кылып баратасың. 60 берилип атат, субханалла. 60 берилип атат. Эми карап турасыңар. Карап турсаң, машалла, 2 рекет намаз окусаң, 20 берилип атат кайра. Карап турсаң да, субханалла, 20 берилип атат экен. Адашып калдым окшойм мен, бирок негизи субханалла ушундай. Карап тургандагы ибадат болот. Харамды, Каабаны карап, көзүңөрдү толтуруп алгыла. Мындай караганда көзүңдү жумсаң, Кааба көрүнгөндөй. Тияка барганда үй көргөндө Кааба көрүнгөндөй, машалла. Кийин айтасыңар, ниет кылдым, жүзүмдү кыблага кылып деген, Аллаху акбар деген Кааба тух, ах, машалла. Ыйлап адамдар сүйүүсү кандай турабы? Сүйүү деген нерсечи, бул
болгон нерсе сен сүйүүң дейт, жакшылыкка апара турган сүйүү бар, анан сен кордукка апара турган сүйүү бар. Жакшылыкка апара турган сүйүү бул Алланы сүйүү, пайгамбарды сүйүү, Алла Тааланын субханалла ыйык деп койгон жерлерин сүйүү. Бул сени акыр түбү бейишке апарып тынат. Бирок субханалла дүйнөнү сүйүү, дүйнөнүн ичиндеги нерсени сүйүү, эркек менен аялдын ортосундагы сүйүү субханалла адамды же кор кылат, же болбосо субханалла жок кылат да. Мүмкүн эмес субханалла ушундай бакыт табам деп ойлобогула. Ошон үчүн айтат аалымдарчы, Хасан аль-Басри айтат, бир күн болот дейт, кордук мен үчүн дейт талашып жүргөн нерсеңер силердики болбой калат дейт да. Адам өмүр бою кордук тарткан, акырынан тартып алышат экен да. Же мураскордук болуп калат экен, же ошо сени талашып жүргөндүк болот экен да, сеники болбой жүргөнчү. Силер канча өзүңөрдүн кызыл китептериңер бар турат, Баландаев дегенчи, үйүңөрдүн кызыл китеби бар, машинеңердин кызыл китеби бар, жериңердин кызыл китеби бар, субханалла. Бирок өлгөндөн кийин кызыл боло, көк боло без разницасы, итке темирдин негири бар деген. Ошол себептен субхан бул дүйнөдөгү нерселер адамды эч качан бакытка алып келген эмес. Биз билесиздер, адамдар менен мамиле кылабыз дайыма. Анан бир күнү байке айтып калды, Эрмек дейт, бир адамга иштеп мындай бир эме кылганда дейт, мен андан баланча сом деп алып, анан кийин ошол нерсе менен мындай бир эмнегедир жүрөгүмдө тынчтык жок болчу дейт. Качан мен аны менен договор кылып, анан ал көз ортосуна чыккан нерсеге көңүлүм тиги ыраазы, мен ыраазы болгон нерсе болгондон кийин дейт да, жүрөгүм тынчып калды дейт да. Мага ошол жетип байып кеттим дейт. Көрдүң кандай нерсе? Адамдын каалоосу эч качан адамды бактылуу кылып, бай кылып ийбейт экен. Качан субханалла башка бирөөнүн каалоосун моюндаганыңда, ошого ыраазы болгондо, аны Аллах Таала субханалла береке, анан байлык берет экен. Динибиз ушундай. Эки жагы бар. Көрүнүп турган тарабы бар, көрүнбөй турган тарабы бар. Мына азыр биздин могу сүйлөп атам бул жерде. Бул жерде периштелер отурат, жиндер отурат, мусулмандар субханалла, жиндердин мусулмандар отурат, периштелер мусулман капыр болуп бөлүнбөйт алар, эркек аял болуп бөлүнбөйт. Алар нурдан жаратылган. Тиги макулуктар бизде болуп турат субханалла. Биздин аялдарыбызды карап кээ бирөө кызыгып кетиши мүмкүн субханалла. Мына ушундай алар отурат. Ошондой эле бул жерде ар бир угулуп аткан сөздү эгер кандай ниетте айтып аткан болсом, биягы бияка, биягы тияка кетип атат. Алар кадимки оозунан чыккан сөздөр чабалекейде болуп, тиги зымга тизилген чабалекейде болуп, Алланын алдына барганда күбөлүк өтөт. Чудасыздарбы? Ошол себептен ар бир амалдын өзүнүн көрүнбөгөн тарапта өзгөчө бир нерсе. Биякта канчадан периште ырыскыбызды алып келип атат, кайра көтөрүп атат, түшүрүп атат, ырыскы алып келип атат, түшүрүп атат. Аябай көп тиякта бир өзүнчө индустрия иштеп атат да. Акыл көзүбүз көргөн жок биздин. Бирок ыймандуулар дейт да, жүрөгүндө ыйманы барлар, шоогу барлар, ошону сезет экен иншалла. Демек эмне экен? Азыр амал кылгыла. Субханалла. Эч кимден сурабай эле калгыла, эмне кылабыз, кандай кылабыз деген. Мына ар дайым пешимден кийин сабак болот. Ушул жерге отургула болду. Калган убакта эмне кылабыз? Мына Хамза Дамыл айтат, жазат мындай деп. Болду, машалла. Аз суроо бербей эле койгуңуздар мага. Мен силерге түшүндүрүп берип атам уже. Азыр чыгасыңар, харамды көздөй бара берле. Көчөң көрсөткөндөй тавафты кыласыңар. Тавафты айланайын атаңа багыштайсың, чоң атаңа, таятаңа түйдү, да кимге багыштасаң боло берет. Бирок силерди субханалла мен улам умра кыла берип деп чакырбайм. Эки нерсе кылыш керек. Бир жерде таваф кылыш керек. Мүмкүн болсо тамак бергиле, салам бергиле субханалла. Мына салам бергиле, анан тамак бергиле. Мүмкүн жер бар, салам бергиле, тамак бергиле субханалла. Мына бере турган нерсе ушул. Күнөө кылбагыла анан. Бирөөнү ушактабагыла. Бияктан Садыр Жапаров менен Камшы Кылчаевичке дуа эле кылгыла, Кудай береке берсин экөөнө. Алардын кемчилигин айтпагыла, күнөөкөр болосуңар. 7 миллион адамдын акысы бар аларда. Вообще депутат жөнүндө сөз кылбагыла. Силердин ишиңер эмес, силер эмессиңер депутат. Болбойсуңар. Боло турган кишине мактабагыла, кереги жок нерсе ал. Чудасыздар. Алар болсо бол, болбосо жок. Бир болсо эки, болбосо жок. Ошол себептен эмне экен? Бирөөнү ушактабагыла. Айланайын эжекелер абысынды унуткула. Багыл абысындарды унуткула субханалла. Эки аял, бир аял, эки аял, үчүнчү аялдар болсо, күндөшүңөрдү унуткула субханалла. Алар жөнүндө сөз кылбагыла. Унуткула субханалла. Ал унуткула, кечиргиле наоборот. Баарын кечир, я Алла, кечирдим баарын дейли. Алла кечирдим. Өз башы менен кетсин деген сөз бар го, ырзачы. Өз башы менен кетсин айлана, өзүнүн корду, өзү менен кетсин. Алла, кечирдим болду эле деп сал, болду. Кабанын түйүнөр сөз берип кетти. Я Алла,
мен ушул жерге келдим, эми болду. Өмүрүм өткөнгө чейин Алла дуалар кабыл болот да, прямой кабыл болот. Айланып кетип бар да, 7 жол кетип бартасың да. Көчө жазып коюптур, Хамза субханалла, альхамдулилlah ар бир айт деп жазып коюптур. Бул мындай бир сир айтып тур эле, анан бир нерсени айта бер эле. О Кудай кечире көр мени кечир болду эле деп. Кечир. Такыр өзүңөргө не уверен болсаң, мындай айтыш керек да. О Алла, мына ушул жерде сенин сүйгөн пендең кулдарың бар, о Алла. Мына ушулардын жакшы амалдарынын, дуаларынын берекети менен менин да амалымды кабыл, дуамды да кабыл кыл. Мына ушул жердегилердин себеби менен мени да кечирип сал деп, оптом кечирип кетесиңер иншалла. Анткени Алла райым кылышы. Мына Алла Таала жакшы көргөн үчүн алып келди. Алла биринчи жакшы көргөн алып келди силерди. Алла жакшы көрөт экен, сүйөт экен субхан, ошон үчүн алып келди. Ишенесиңер мына Алла сүйгөн үчүн алып келди. Кээ бирлериңер барсамбы, барбасамбы, барсам, барбасаң сен келдиң, туурабы? Кээ бирлериңер субхан барыңар деле келген эмес болчу. Келгиңер келген эмес болчу буяка. Бирок алып келди го Алла. Эмне үчүн билесиңерби? Алла жакшы көргөн үчүн алып келди. Эми кечирет эми. Алла райым кылат иншалла. Алла тозоктон сактайт. Болду мына алып келди, бүттү. Бекер алып келген жок. Алла билет эмне үчүн алып келгенинчи. Сен тагдырыңа Алла эмне үчүн жазганын Алла билет субхан. Яны сен болсо эми Аллага Таалага ыраазы болуп, о кечир Кудайым, ушунча жыл күнөө кылдым. Толтура күнөө кылдык деп, күнөөсүз ким бар? Айткылачы ана. Мен күнөөм жок деле, мен азыр силер кайра акчаңарды кайтарып берем азыр. Айткыла. Чын айтам, мен күнөө жок, вообще нөлмүн деп айткыла, мен сага кайтарып берем акчаңарды. Барыңар деп. Субхан, компаниядан албайм, өзүм эле берем силерге. Ким бар ай? Айткылачы анаке. Кудай Таала жаратып койгон тырмагына да шүгүр айтып берелекпиз биз. Шүгүр айта албайбыз субханалла. Ошон үчүн эмне кылам да, тургула дагы, баштыгын көтөр дагы, Кабаны өзү аялыңар ичти бол обязательно. Аларды жалгыз жиберип койбогула. Алар жалгыз жиберип койсоңор, алар өзү ушакташып кете берет. Аялдын иши ошол ушак. Таарынса кечирип кой деп. Бул жерден келдимби? Аялдардан келдиңер да. Аялым 5ти төрөп берип, мага окшогон жиндин жана чыдаганыңа рахмат деп койгула. Ушул жерден ыраазымын деп айткыла. Мына кемпир болсо да айткыла, субхан. Кемпирим ушунча жыл чыдадың мага ошон акмакка, спасибо дегиле. Түшүндүңөрбү? Эсен майка сурап айткан точно. Жо. Билесиңер, эмне үчүн айтып атам? Кээ айтышат, мен баягыда да ошону айтып чыккан да көп кетпейди. Бир нерсе айтайынбы? Бул жерчи, ушундай жер да. Бул жер мындай бир сакина төгүлүп турган жер да. Ушул жерден мындай кандай десем, адамдар жүрөктөрү үзүлүп турган жүрөктөр биригип калат. Нааразы болуп турган жүрөктөр жиип кетет. Жек көрүп турган жүрөктөр сүйүп кетет. Ушундай жерде бул жердечи. Мына айтчылай, бул Кабаны көрдүңбү деш керек. Аялдар силерден сурап коелу күтө бербей. Мына ушунча жыл мага ошонго түттүңөр, спасибо деш керек. Сен ушундай красавчик болчусуң. Мен сени өмүр оокат кыл келелденгенче акча тап сазайыңды бердим. Кийим алып бер дедим, балдарым бак дедим. Бул тамаша иретинде. Бирок бул сүннөт. Пайгамбарыбыздын сүннөтү. Бул кичинекей болуп кетпейт адам. Ушул жерден кечиришип алыш керек, машалла. Кечөөнү таваф кылып атып, бир жерде отуруп калсам, бир бала ассаламу устаз, алейкум устаз, сизди көрүп сүйүнүп атам деди. Машалла, мен да сизди көрүп сүйүнүп атам дедим. Алла ыраазы болсун. Мусулмандар бир тууганбыз бирибизге. Жүрөктөрү бирибизге байланып турат, машалла. Мусулман бир тууган, Алла Таала бир тууган деп айткан. Анан мындай карап, аялыңан кечирим сурадым десем, жок дейт. Эмне кечирим сурап айтасың? Экөөбүз урушуп жүрөбүз дейт. Айтып атам, сен ыйык жерге келип урушуп, жок. Мен тияктан барганда эле үйүндө жүргөн болчу дейт. Анан айтам, жок дедим. Сен эмне алышың керек? Субханалла, аялыңан азыр тур да кечирим сура. Барыбыз кечирим сурап кел. Машалла, барды кечирим сурады. Эмне болду? Кечирдим дейт. Экин такыр урушпайбыз деп айтты дейт. Мына 1-2 секунд, машалла, эмне болду? Эки адамдын бир домда жүрөктөрү биригип калды. Бул жерден бирикпеген жүрөк эч качан башка жерде бирикпейт. Ошон үчүн жана көчөндөгү ким билим бекер айткан жок. Мына жакшы бир сөздөрдү айтты. Мына атаңарга, апаңарга, бир туугандарга телефон менен болсо дагы жазып койгула деп атат. Эмне үчүн дегендечи, бул жерде жашагандар билип калды. Хамза, мынакей Расул алтында мынакей ким Актан, машалла, мына ошол жерде жүрүшөт. Канча керемет көрдүңөр деп турабы? Айтайын, бул кереметтүү жерде болчу. Бул жерди колдонуп кетпесек, анда болбойт.
Азыр бир алтын же бриллиант заводдобуз да. Бассаң эле денеңе алтын бриллиант жабыша бергендей да. Азыр жакшылыктар жабыша берет. Периштелер омин дей берет. Эмне тилегиң болгон болсо, эмнеге жетпей жүргөн болсоң, таваф кылып эле айтып бер. Я Алла, машинамдын дөңгөлөгүн бер деп сурабагыла бирок, макулбу? Болбогон нерсени сурабагыла. Алладан сурагыла. Я Алла, мага субханалла хидаят бер. Я Алла, хидаят бер. Я Алла. Мен көбүн айтам. Биздин бардыгыбыздын жашообуз бытыранды. Мына ушул жердегинин 99% жашообуз бытыранды жашоо жашайбыз. Жашообуз бычырап кеткен. Бактысызбыз биз. Алладан сурайт. Я Алла, бытыранды жашоомду толуктап бер. Сынган айнегимди кайра бүтөп бер деш керек да. Идишимди бир жен жылчык калтырба, я Алла. Өлгөнгө чейин ушундай бактылуу жашат мени, я Алла. Бактылуулардын катарына кош. Бактылуу болуп жүргөндөр менен жашат. Ошол. Башка нерсе жок. Эмнени уккуңар келди эле башка. Эмнеге жеткиңер келди эле башка. Ушул. Мен байкасаңар, мынтип басып эле спокойно жүрсөм, кээ бирлер бул эмне эле жүрөт деп атат да. Бул жерге ушинтип жүрүш керек. Как будто беззаботно жүрүшүң керек да. Максатың бар, Кабага бар, кел. Сурай эле бер, сурай бер. Кабаны карап тур, 2 рекет намаз оку, отур, укта ошо жерге жат. Жанагы жерде толтура таратып атпайбы? Силер да колуңарга курманы жыйнап алла дагы көтөрүп алып элдерге тараткыла. Бир адам курма жеген болсо, ар бир нерсе кыймылын 100 000. Мына азыр мен сүйлөп атам, бир сөзүм 100 000 болуп атат. Бул харам территориясына кирет негизиндечи. Биягында мыйкат деп коет, ошонун өзүнүн чегаралары бар. Ошол ар бир нерсе 100 000. Бирок унутпагыла. Бир нерсени унутпагыла. Алындар айтат, Мүрзөдө, анан 3 жерде, бул Меккеде, Мединада, анан эмеде, тиги Аксада, субханалла, дүйнө ишин кылбаганга аракет кылыш керек. Зыярат кылуучулар. Шудасыңарбы? Телефон менен туруп, так, тигини тияка түртүп кой, муну бияка түртүп кой деп отурула. Унутуп кот, айтат, мен эми 10 күн түртпөйм дейсиңер. Макулбу? Береке жок калат. Болот, бирок макрүү дейт алымдар. Бул жерден субан дүйнөнүн маселесине, анан бул жердеги көп нерсеге кийлигишпейли. Мына соопко эмес, бир күнөө 100 000 күнөө болот. Ойлобола, 100 000 сооп десе жалаңа соопто жүрөт экен деп. Жок, күнөөдө жазылат. Бир жол калп айтсаң, 100 000 жол калп айткан болосуң. Узатасыңарбы? Бир жол урушсаң, 100 000 жол урушкан болосуң десең. Алдагы бар экен, унутпаш керек аны. Ошол себептен машалла баягы көчөдө айтып атпадымбы, тиги ниже воды, тише травы эле, тише воды, ниже травы жүрүш керек бул жерде. Мына акырын машалла ибадат кылып, кулчулук кылып, анан билгизбей, эч кимге билгизбей садака бере бергиле. Бир 100 риалды 1 риалдан бөлүп ал, толтурагып ал. Анан жанагындай карасаң, пол жууп атканда эле, минтип жүргөндө карасаң, колуңду карап турат, байкадыңбы? Акырын минтип колуңду карматып кете бересиң. Садака сурап эле, байкуштарга бере бергиле. Мына садака 100 000ден кетет, 100 000ден кетет, 100 000ден. Анан субханалла, бул жерде биздин студенттерибиз бар. 27 беле, канча экен? Биз жерде окуган анан чачып окуган 40тай бар да өзү. 40тай бар экен, субханалла. Эме кылабыз дагы, аны студент балдар уже алды берип баштады, көчө байкам аби 500 риал берди, бир аксакал Алла ыраазы болсун, студенттерге берип кой деп. Рахмат, Алла разы болсун. Мына ошентип мисалы ким издебей турган болсо, мына бере бергиле, биз чогултуп, анан буларга берип коебуз. Алар Кудайым берсе дагы окушат, илим окушат. 100 000 субханалла сооптор кете берет. Аракет кылабызбы? Машалла, урматтуу жамаатым. Бизде кемчилик көп. Субханалла, көп убакыт бөлө албай атабыз. Бирок мен лидер умрага келгенде кайф кармап жүрө берем. Эмне үчүн биякта кызмат кылган балдар бар. Ошол себептен машалла мен буларга ишенип коем. Сабакка чыгып беребиз мынтип. Көп убакта бүт маселелерди ушул балдар чечип бере берет. Кыжалат болбоңуздар. Анан отуруп, сүйлөшүп, баарлашып, чай ичебиз деп. Мына араңарда чай пай берем дегендер болсо, 4-5тен бири жолу Хамзага кайрыла. Хамза Расул эмне тияктан жанагында бакчаларга ар жак бер жакка апарып, чай ичип, машалла. Буна силерден мусап, биз мусапырбыз да. Биякка короткон акчаңардагы ошо 100 000 сооп кете берет иншалла. Мына ошондой кылсак дагы жакшы болот. Мен дайыма эле ушундай жамаатка таргып кылам, ошол нерсени дайыма кылып келатабыз. Аракет кылабызбы? Анда амин анда. Ай, субханак, алхамдулилlah, анта астагфирука ва атубу илейк. Кудай таалам ийман хидаят,
баарыбызга кабыл болгон умра болушу насип кылсын. Амин раббил аламин. Алла разы болсун.